Мына ушундай эң сонун сабактан кийин эфирибизди алдыга карай улантмакчыбыз. Баарыңыздарды дагы бир ирет кутмандуу таңыңыздар демекчибиз. Кимде ким жаңы туруп, уйкудан туруп, тамак үстүндө отурган болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Бизден алыстабай экранга чукураак келиңиз дагы, алдыдагы боло турчу баардык кызыктарга биз менен бирге күбө болуңуздар демекчибиз. Андан тышкары бүгүнкү биздин темабыз деги эле пластикалык операция жасатуу бул сиздин көз карашыңыз боюнча кандай, туурабы же туура эмеспи, мына ошол боюнча сөз кылып жатабыз. Өзүңүздүн ой пикирлериңиздерди, сунуштарыңыздарды экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге калтырсаңыздар болот. Андан тышкары деги эле жакшы сөз жан эргитет дейт эмеспи? Жакындарыңыздын туулган күнү менен куттуктап же болбосо жөн гана жакшы маанай тартуулоо иретинде жакшы сөзүңүздү арнап түз эфирге чыксаң, түз байланышка чыксаңыздар болот. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай өздүк майрам деп калдык. Анан дагы ушуну менен утурлай бүгүнкү таңкы 5 берүүсүнө куттуу студиябызга Кыргыздын бир эстрада башчылары деп атагым келди. Бул убакта мына чыныгы күйөрмандарды ушул инсандарыбыз тапкан. Андыктан бүгүн ким деп отурсаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, азыркы күндө Кыргызыбыздын жакшылык тойлорунда эрке бала биздин эстрада ырчысы Эрлан Таалайбеков келип отурат. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Жакшысызбы? Кандай келип алдыңыз? Кош келипсиз. Буюрса мына мынтип Орозо айынан чыгып алдык. Орозо кармадыңызбы? Кармадык буюрса. Кармаган орозо кабыл болсун. Кудайым насип кылып мына ушул кылган тилек дуаларыңызды кабыл кылган болсун. Мүмкүн болсо алгач ирет бысмылла дегенде эле калдайган калың журт менен алгач ирет амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, баарыңыздарга кутман таң. Бул алып баруучу инебиз Адилет кичине бул таластык неме мактоону жакшы көтөрөт деп көбүрөөк мактап койду окшойт. Ушул жалпы калың журт менен учурашып амандашып олтурганыбызга шүгүр келтирели. Рахмат барыңыздар, сиздерге да чоң рахмат. Баракелде. Баштайлы анда маекти келиңиз. Деги эле бысмылла дейли. Орозо айында жарамазан айтып жүрдүңүз. Супер ТВ менен айтор бардык телеканалдар менен айтып жүрдүңүз окшойт. Анан жарамазандын баш аты баягы жөрөлгөнү ким көтөрдү бул? Негизи биз 4-5 жылдан бери ошол лайзер эжелер жеткен. Ошол кишилер болуп 4-5 киши болуп жарамазан айтып салтка айландырып калганбыз. Ошол досторго, тааныштарга, туугандарга да баягы көрүнгөн жерге барып эле башпак эле ырдап келе бермей жок, баратканда чалып айтып коюп, биз баратабыз, жарамазан айтабыз деп. Кээ бир качып кете тургандардын болсо, үйүңдөсүңбү, азыр өтүп баратып эле тийип кетейин демиш болуп, кирип барып үстүнөн басып ошентип жарамазан айтып жүрчүк. Анан ошол Суперинфодон Назир эжеге неме түшүптүр. Алар ошо жылда айтат экен жарамазан. Айталы деп анан аккордеонist керек болду. Анда ошо бизди чакырыптыр. Биз барып жакшы жарамазан айтып, жакшы жерлерге, жакшы адамдардын колунан чай ичип даамсызып дегендей жакшы жерлер бар. Анан негизи эле ушул жарамазан бүткүчө канча үйгө барып жарамазан айттыңыздар? Биз где-то 6 күн айттык окшойт. 6 күн айтканда күнүгө бир 3-4 жерге айтып аттык. 20-тан ашык үй окшойт. Жакшы жерлерге барып аттык. Анан Эрлан байкесем суроомду сиздин баягы ырчылык бул 2004-2005 жыл, 2006, 2005-2006 айтылат. Мына ушул жылдары баягы окуучу кыз, дагы бир көптөгөн ырларыңыз менен эл оозуна алынып баштагансыз. Анан азыркы күйөрман менен ошондогу күйөрмандын айырмасын айтып бере аласызбы? Азыркы күйөрман менен ошол сиздин убактагы 2005 жылдагы күйөрмандардын айырмачылыгы. Анда азыркыдай Instagram жок, TikTok жок. Ошол убакта агым өзү ошондой келгенде улуу ырчылар, Бек байке, Семик байкелер, Динар эжекелерден кийин эле жаш ырчыларга ошол убакта эл, жаштар көбүнчө суусап турган окшойбу дейм да. Окуучулар, студенттер ошол убакта жаш ырчылар катары менен чыгып, ошол эле Урмат Усенов, Темир Назаров, Ильяс Султан, Мирбектер болуп, Иманбеков, Атабековдор ошол агымдын арты менен биз дагы кичинекей бир бурчуна илинип калдык десек болот. Ал убакта ушундай автограф деген бар эле, тетрадьтарын көтөрүп келишип, сүрөттөрдү газеталардан кыркып алып, тетрадьтарга, дептерлерге чаптап, ушундай аябай көмүр tutuşчу эле. Мен өзүм ошол убакта жаңы 11 классты бүтүп келип, 1 курста студент болуп, өзүм деле жашоочумун, өзүм деле окуучу болчумун дегендейчи. Азыркы күндө демек баягы кол тамга алгандар аз жок койсо. Анын ордуна сүрөткө түшүп алалы деши. Азыр сүрөткө түшөт. Мен азыр эми уруктай популярный болбой
көрүнбөй калбадымбы чыгармачылык макул эми ушуну өзүңүз себебин да ооба эмне айтып калдыңыз. себептен чыгармачылыктан эмне алыстап себептен калдыңыз? кийинки күндөрү дегеле мына ушул чыгармачылда именно баягы ырчы жаатында ыр жаздырып клип тарттырбай калдыңыз. ырлар бар негизи, клиптер деле бар. Баягы бирок жакшы ошо калың элге жакшы чыкпай койду да. Анан өзүм ошо тамадалыкка берилип кеткенден акыркы 10 жыл тамадалык менен иштеп жүрөм. Анан мен чыгармачылык менен көрүнмөй кеткен себеби ошол убакта продюсер менен контрагым бүтүп 2009-жылы жыйынтыкталып өз алдымча иштейм деп. Анан үйлөндүм. Үйлөнсөң үй кур болдук. Үйлөнүш оңой, үй куруш кыйын болдук дегендей. Анан толуп кеттим. Үйлөнгөндөн толуп кеттим да. Анан ошол менен эле бир 2-3 жыл элге көрүнбөш керек, момундай кебете менен деп өзүм арык кулагым делдеген бала болсом, эл мени арык кези менен эстеп калган, аябай арык бала депчи. Анан үйлөнгөндөн толуп кеттим, ошо менен кое туруш керек болду чыгармачылыктан. Арыктай албай жүрүп, азыр эми кичине арыктап келаткандай. Бул да мен арыктап калган дагы. Демек ардактуу телекөрүүчүлөр, арыктап калып анан буюрса сахнага кайтып атат. Буюрса быйыл анын үстүндө ошол акыркы 10 жыл тамадачылык болду. Анан үй куруш керек болду. Дагы эле үй куруп, үй деген бүтпөйт экен. Азыр мындайча айтканда бүтүп калдыбы? Аз калды бүтөрүнө, аз калды. Үйүңүз. Буюрса. Баракелде, жакшы. Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай Эрлан Таалайбековдун бир кыскача баянына токтолуп өттүк. Жерлеги таластан, анан мына мынтип баш кошуп, жубайлуу болгон соң жеңебиз жакшы чыгып, Эрлан агабызды толтуруп, чыгармачылыгын таштаттырып, анан мына мынтип кайрадан азыр өз табына кетирип турат. Анан дагы бир нерсени баса белгилеп кетели. Кудайым насип кылып мына мынтип ыйык Рамазан айы да бүттү. Рамазан айынын бүтүшү менен элибиздин жакшылык тойлору дагы башталды эмеспи? Мүмкүн болсо мына ушул Эрлан Таалайбеков деп Instagram баракчасынан таап, жакшылыгыңыздарга кызматчы кылып, мына ошол жерге Эрика балага чакырсаңыздар болот. Анан азыр чуу дегенде эле мына ошол алып баруучу кесипти кандай ырлар менен коштоорун азыр бир жагымдуу чыгарма менен баштабасак мүмкүн. Жакшы, ушул жери жакшы болду да. Жакшы. Мынакей чындап эле сен айткандай уже алдыда тойлор, жакшылыктар башталып келатат. Орозодон кийин кечеде жакшылык тойлор бардык. Кыздар турмушка чыгып атышат, кыз узатуу тойлор болуп атат, жаштар баш кошуп. Жаштар баш кошуп атат дегендей. Элибизде дайыма тынччылык, токчулук болуп, жакшылыктар эле болуп турсын дейли. Жараткан иштей салса оң жолдуна, эмне жетсин кыргыздын тойлоруна дейт экен да. Дайыма ушундай ырлар жаңырып турсун, шаң болсун дейли. Анан ырдайган жатабызбы? Бир чыгарма болсун. Чыгарма сураналы. Анда эски ырлардан албетте бул аккордеондун коштоосунда көбүнчө ошол эле Ырысбай Абдыкадыров, Асанкалы Керимбаев, Чубак Сатаев, андан берки Бекборбиев агабыздын ырларын ырдап жүрбөйлү. Анан Асанкалы Керимбаевдин Сулууга деп кыздарга арнап, айымдарга арнап, махабат карындашыма арнап ырдап берген, чакырдайсыздар. Koş can erken, koş desin de baytarın ba, beni gütpö, beni istebeyn ay sağınba, jaş gezlerden ay ınak süyü çok eken. 30 yaştın ulamarkı heyecanında. Koş süygönüm, koştoşordun ay jalınba, sen jakşı elin, men süyelek ay çağında. Ak süyüden
ay көңіл қалу көп екен 30 жаштың уламарқы жағында Sen bir bakşa mömölörün ay gelişken Ben жүргүнчү остиген ay жемиштен Süydegen ay süyemez erdinden Süydegen süzüp ötün denizden Süydegen ay süyemez erinden Süydegen süzüp ötün ay denizden Süydegen süzüp ötün ay denizde Ең соңғы шығарма болды. Күндер ачыла элек. Бул ырдын диапазонун кичине кененирээк да. Ылдый жактан башталып өйдө кетет да. Эми таң эрте мына ушундай таңкы 5 үчүн бир керемет чыгарма болду, ыраазычылык билдиребиз. Анан аккордеонду эми биз баягы мен бала куракта деп айтпайын. Сиз ошол окуучу убагымда эле чыккам дедиңиз. Анан биз курактагылар бул 91, 92 ушул жылдары биз 8-9 класс кез болса керек. Анан ал убакта жылдызыңыздар жанып баягы. Бирок Ирлан Таалайбековду аккордеон көтөргөн катары эч ким көргөн эмес ал убакта. Суроону берейин дегеним, аккордеонду канча жашыңыздан баштап асына баштадыңыз? Негизи аккордеонду мен ошол ырдап чыккандан кийин үйрөндүм муну. Ошодон кийин да ага чейин музыка Yamaha. Айылда ошо музыкант болчук, атабыз музыкант эле, ошол киши алып баруучу Тамада эле. Таалай атабыз. Таалай атабыз музыкант болчу. Биз ошол кишинин жолун жолдоп үйрөнүп, ошол убактарда Yamaha деген да мода болчу. Айылда ошолор чертип ырдап неметип жүрчү. Демек атаңыз дагы эрке бала болчу экен да, Тамада болчу, атабыз дагы Тамада болчу, музыкант болчу. Ошол кишинин ээрчип жүрүп, үйрөнүп, мен ушул могу Yamaha микрофон, провод, сурооттун арасында чоңойдум десем болот, моундай кабелдердин арасында. Баракелде. Баягы канаттан согат дейт. Же болбосо алма сабагынан алыс түшпөйт дейт. Алыс түшпөйт. Үй бүлөдө демек бардыгы чыгармачыл инсандар бар. Тай жагыңыз кандай? Тай жагым болсо, мен ошол Талас областынын Арал деген айылдын жээни болом. Кадимки айтылуу төкүм акындар чыккан Эстебес Турсуналиев, Самирбек, Алыкул Исенбаевдер, андан кийинкилер Аалы Туткучевдер чыккан айылдар, ошол кишилер бүт мен тайларым болот десем болот. Демек эки жаттан тең кошулуп анан сиз ушул чөйрөгө анча-мынча ошо ырсаптарын окуп жаттап, макалдаштырып айтып калганым ошол жактын немеси төкмөлүгү. Ошол неме. Же болбосо бизде кыргызда жамакчы деп айтат эмес. Сөздү жамактап сүйлөп. Баракелде. Анча-мынча. Окуучу кызга кайрылалы деп турам. Окуучу кыз экениңиз. Бул окуучу кызды продюсер менен иштешип калдым дедиңиз. 2009-жылга чейин контракт түзүлдү. Бул ырдын автору ким өзү? Бул чыгарма тууралуу унутулуп деле бараткандыр эл ичинде. Бул баягы бирок мектеп бүтүрүүчүлөрү сөзсүз ар бир жылда
Бул ырды колдонулуп келет азыркы күнгө чейин. Ооба. 1-сентябрда. Ооба, бул ыр колдонулуп келет. Анан Кичине кайрылып өтөлү. ооба, кимге таандык, эмне болуп бул ырды? Ооба. Бул ыр сөзү оны Жакут Сыдыков деген Худул байкебизге таандык. Ошол кишинин ыры. Анан бул ырды негизи ырдап чыкканда авторун билбейт элек. Кимдин ыры экенинчи, бул ырды ошо Мирбек Иманбеков экөөбүз чогуу жашачык, чогуу иштечик, ошол убакта продюсерибиз бир эле да. Анан Мирбек сунуштап бизге ушул ыр жакшы ырдайт, жакшы ыр чыгат деп өзү аккордеон менен ырдап жүрчүкөн да мурун. Анан мага берген ушуну ырда деп. Кайырмасын эле билет экен, ал ошо окуучу кыз, ойлоп сени жүрөксүз сөздөрүн билбейт экен куплетин. Анан куплетин экөөбүз жазганбыз. Сен мектептен тараганда сабагың бүтүп деп, анан кийин ырдап жанайтып тартылып хит болуп кеткенден кийин анан кийин көрсө автор ошо Жакут байкебиз экен. Анан бул ыр менин ырым деп чыгып байланышка чыккандан кийин анан ошол убакта гонорарым берип, ырымын кылып жол жобосун аткарганбыз десем. Демек бул ырды алып чыккандан кийин анан кийин биленди да. Баягы ырдын немесин да кылып коюш керек да. Калем акы деп коет. Калем акы деп Жакут агабызга ыраазычылык кылып ырды алганбыз десем болот да. Буюрса окуу жылы жыйынтыкталып келатат, баардык бүтүрүүчүлөрүбүз ортого даярданып, гос экзамендерге даярданып турат. Мүмкүн болсо ошол бүтүрүүчүлөрүбүзгө болсун. Ардактуу кыргыз журтчулугунун бүтүрүүчүлөрү, мектеп окуучулары, баардыгыңыздарга жашоодогу алдыдагы буюрса оор теңиздер, гос экзамениңизди даяктап, анан ар бир кесибибиз ээси менен ардактуу дейт. Ата эне айткан, ага тууган айткан эмес, жүрөгүңүздөргө жаккан кесипти тандап, сиздер да бир кыргыздын бурчун чое турган мыкты инсандардан болуңуздар. Жалпы бүтүрүүчүлөрдү куттуктап, мектеп окуучуларын куттуктап, бүгүн куттуу студиябыздын коногу, эстрада ырчысы, тамада, айтор, обончу, аткаруучу Ерлан Талайбеков. Сиздердин урматыңыздарга окуучу кыз деген чыгармасын аткарып берсин. Кеттик анда, келиңиздер анда. Кабыл алып коюңуздар. Сен мектептен тараганда сабагың бүтүп, жүрчү меле дайыма өзүңдү күтүп. Окуучу кыз түшүнчү менин абалым, сүйүм ырга айланды, алтыным сүйүн деп жүрүп. Окуучу кыз ойлоп сени жүрөксүз, макул дечи жок демей, бир болсунчу сырыбыз, жараладың жүрөктү. Койчу сулуу кыз, койчу сулуу кыз. Ырым сага арнайын, кабыл алчы сен, ырыскымсың талайым, жүрөк эзилген. Айта албадым сүйүмдү, жүзүңдү карап, бирок сүйүм ырымда, угуп көр, мен ырдап берем. Окуучу кыз, ойлоп сени жүрөксүз, макул дечи жок демей, бир болсунчу сырыбыз, жараладың жүрөктү. Койчу сулуу кыз, койчу сулуу кыз. Койчу сулуу кыз. Баракелде. Ыраазычылык билдиребиз. Баягы ностальгия дейт эмеспи? Бир жаш куракты эске салды окшойт. Махабатка ностальгия болду экен. Албетте. Махабат ал кезде садикте болду. Негизи биз кичинекей кезибизден ушуларды угуп чоңойдук десек болот, Баракелде. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү куттуу студиябызда мына ушундай аткаруучу, обончу, тамада, ырчы, эстрада ырчысы Ерлан Талайбеков бир жакшы чыгармаларын аткарып берди. Анан мүмкүн болсо билдирүүлөрүбүз келген экен.
ошол билдирүүлөрдүн бирин атап өтөлү, окуп өтөлү. Сизге келген чыгар кесиптеш. Ардактуу телекөрүүчүлөр, Ирлан Талайбеков мырзага дагы өзүңүздөрдүн каалоо тилегиңиздер болсо, мына ушул каалоо тилектерди түз эфирден байланышка чыксаңыздар болот, же болбосо WhatsApp номерибизге калтырсаңыздар болот. Бизге СМС билдирүү келген экен. Ирлан, эфирден көрүп отурам. Аяш балам, аман жүр, ийгилик каалаймын. Атаң менен жакшы мамиледе болдук эле, апаң жакшы жүрөбү дейт. Жапар Аяш атаң. Жакшы. Рахмат. Жакшы, апам жакшы жүрөт. Аяштам экен, Жапар Аяштам экен. Салам. Кандайсыздар? Жакшы жатасыздарбы? Жапар Аяш ата демекчи Талас Жергестен чыгып жатышат, Баракелде. Дагы бир билдирүүлөр бар экен. Кыргыз тилин сактайлы деп келишет, башка тилге такыр орун беришпейт. Карап көрсөм, киргиз болуп калыппыз, ынтымакты артка таштап салыппыз. Бөлүнгөндү кыйын эле билебиз, башкаларга акыл айтып келебиз. Андан көрө ынтымакты барктасак, мына ошондо бир бүтүмгө келебиз. Кыргыз элим боорукер, биз жанбызда, кыйынчылыкта жардам берген калбызды. Кыйынчылыкта жардам берген калкпызда. Амандашып жүрөлүчү ар дайым, заманыбыз кыйынчылык учурда дейт. Эң сонун СМС билдирүү болуп тур. Саптарын билдирүүсүн жиберген экен, терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир билдирүү келип отурат. Салам Кутман таң, жалпыңыздарга ийгилик каалайлы. Жана ошондой эле Ирлан Талайбектин ишине ийгилик. Көп чыгып турчу деп өз билдирүүсүн жиберген экен. Рахмат. Буйруса. Демек, элдер сизди тойдон эле көрүп, анан эфирден көп көрө албай калган үчүн суранып жатышат окшобойбу? Ардактуу телекөрүүчүлөр, Ирлан мырза, сиз улук саат этсеңиз, мүмкүнчүлүк болсо, дагы бир чыгарма менен буюрса эфирибизди соңуна чыгарсак. Бир өзүңүзгө жаккан, көкүрөккө жаккан. Яна биттасынанбы? Яна биттасынан бирди. Шаңдыр болсын эме? Жарайт эмес. Биринчи ойлоно турган ыры менен баштадык эле, жай. Андан кийин средний темп болду, чыгыс, орто. Эми азыр шаңдысын өтүп эле. Жалпы телекөрүүчүлөргө ушул билдирүү жазып жаткан меймандарга чоң рахмат айталы. Анан эми жаз айы келди. Ушул жазга байланыштуулардан ырдап берели. Анан жаз демекчи ок чыгыстырда өттү. Жазында жаныбарлар ийинден чыгып, кыздар калың кийимдерди таштап, жакшынакай сүйкүмдүү көрүнүп, кийинип, эркектерди суктантып, анан кийин жазында эмне башталат десе, окуучулар айтат экен. Жазында сүйүү башталат деп. Десе, сен эстартыңдын баары сүйүү, жазында талаа иштери башталат. Жумуш башталат дейт экен. Анын сыңарындай ушул жазга байланыштуу Бекбөрбиевдин Бай Чечекей деген ырына келет. Жаз айы жамгыр басылбай, жаралы жүрөк жазылбай, аскадай булут баскан көңүлүм менин ачылбай. Жалганчы жаздын демиби, азгырып сени кеттиби, жамгырган мени таштап, жалоруп карап койбой, жаз гүлүм жалгыз кеттиңби. Эх, жаным кичинекей, кайдасың Бай Чечекей? Аммин чабалекей, учамын сени издей. Аммин чабалекей, учамын сени издей. Көргөнгө сени көзүм зар, айтайын деген сөзүм бар. Сактаган жүрөгүмдө арналган сага сүйүм бар. Кантейин сенсиз өмүрдү, жамгырлуу музда көңүлдү. Күн өлем ушул жаздай, бир көрүп сүйүп калган
sen деген жаш жүрөгүмдү эх жаным кичинекей кайдасың бай чечекей Hammen çabalekey, hammen çabalekey Uçağımın seni izley Hammen çabalekey, hammen çabalekey Uçağımın seni izley Hammen çabalekey, hammen çabalekey Uçağımın seni izley Uçağımın seni izley талантыңызга таазим, терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушул калың журттун батасын алып жүрүңүз ар дайым. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы бир ирет жалпыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Мына ушундай колдоочу бул эл болот эмеспи? Андыктан сиздердин колдооңуздар, сиздердин ой пикирлер бизге дем күч болот. Дагы бир ирет бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Анан эмесе мүмкүн болсо бир эркин микрофон суналды сизге. Чоң рахмат албетте. Силердин 5-каналдын жалпы жамаатына, алып баруучуларга ушундай эл журт менен байланыштырып, мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн сиздердин ишиңиздерге ийгилик, анан элибизде, жерибизде тынччылык, аманчылык болсун. Эл аман болсун, элдин арасында биз аман бололу дейт. Жакшылык тойлордон жүз көрүшөлү, жакшылыктан айтсын дейли. Ушул алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Чыгармачылыгыңыз ийгилик, дегеле чыгармачылыгыңыз өркүндөй берсин демекчибиз. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз сиздер менен коштошпойбуз. Буюрса кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар. 2 саат бою кызматыңыздарда кесиптешим Махабат Талантбек кызы жана ошондой эле мен Адилет Турсуналиев биргеликте болдук. Сак саламатта калыңыздар.